Биз учурда Жумгал районунун Байзак айылындагы Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинен атайын курулган күнөсканасында турабыз. Мына менин жанымдагы ушул Зине эже ушул жердеги болгон жашылчанын бардыгын өзү эгип, өзү сугарып, өзү карап турат экен. Мына бадыраңдардын бардыгы бышып, азыр балдарга колдонууга берилип жатыптыр. Мактанайын, мектебимди көрүп кет, каалоо айтып, тилек айтып барына, алакан жай акбатаңды берип кет. Мектептеги саамалыкка окуучулар меймандарды жагымдуу маанай менен тосуп алышты. Анткени бул күнү күнөскананын ачылышы болуп, ага район жетекчилери катышты. Теплица 180 миңге курулду, 45 миңди айыл өкмөт берди. Калган акчаларын жалпы коллективде көтөрдү. Анан балдар айткандай акыркы камкордук кеңешинин эң акыркы акчаларына турду. Өзүңүздөр билип, биздин мурунку министрибиз дагы камкордук кеңештерин жойгула, иштебегиле деген сунуштар болгондон камкордук кеңешин ошол мезгилде эле жойгонбуз. Анан эң акыркы акчаларына ушул теплица турду. Көп нерсеси мектептен чыккан материалдан курулган. Бул мисалы швейцарский фонддон 1 миллион 300 миңге терезени жаптыганбыз. Ошондо чыккан эски терезелердин дээрлик бардыгын алып калганбыз деле. Кайра терезени мына ушул теплицага пайдаландык. Ичинен чыккан оокат көбүрөөк болду, ошондуктан 180 миңге арзанга турду. Эки сорту, анан помидордун 3-4 сорту бар. Андан сырткары көктөр, тамакка кошула турган көктөрдү айдаганбыз. Аны болсо азыр уже балдарыбыз пайдаланып, супка кошуп ичип калдык. Анан бадыраңдарды да уже ооз тийдик, бир тобун балдарга бердик. Мынакей бышты арасында 3 сорт бар деп атпайсыз. Мына могул жерде көрсөңүздөр, арасында көрсөңүздөр мына аябай чоң болуп калды уже. Күнөсканага жашылчаларды эгип багып өстүргөн Зина Болбурова учурда жыл башынан бери эккен жашылчаларынын алгачкы түшүмүн ала баштады. Ал Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинде тазалык ишинен сырткары күнөскана ишин да колго алган. Менин атым Зина Болбурова Зинатмын. Ушу Асылбек Молдокеев мектебинин теплицасы. Бул ичинде бадыраң бар, помидор бар, капустанын 2 түрү бар, зелендер бар, укроп, петрушка, салат невистелар бар. Андан тышкары гүлдөр бар. Муну январда баштаганбыз. Январдын 2-синен баштап көчөттүк эмиз. Анан 15-20-ларында отургуздук жерге. Азыр бадыраңдар бышып калды, капусталар бышайын деп калды, асла калды. Анан зелендерге той, анан неме помидорлор түйүп атат. Мындай болуп. Кичинекей чоңдору да бар. Бадыраңдар жегенге жарап калды. Бирде машта 2 жолу сугарам. Бирде машта бирден неме берип турам. Корм. Температура түнкүсүн 15тен өйдө болуш керек, күндүз 25тен өйдөрөөк болуп туруш керек. Күнөскана алгач ирет 2019-жылдан баштап курула баштаган. Анын курулушуна мектептин эски терезе калгалары жумшалды. Мектептин директорунун чарба иштери боюнча орун басары Бактыбек Шурубековдун айтымында күнөскананын ишин мындан ары жандантып, аны кеңейтүү иштерин жүргүзүүнү пландаштырышууда. 2019-дан баштап күнөскананы түптеп баштадык. Бул жумуш күчүнө өзүбүздүн ушул техника кызматкерлери менен эле эч жактан кошумча каражат албай салдык. 2 жылдын аралыгында бүтүрдүк шуну. Бул ишке ачып бүгүн ачылыш берип атабыз. İştesek bolчу экен, иштесек. Жумуш аткарылса. Биз азыр көрдүк да, бул кичине тардык кылат экен да ичиненчи. Анан кандай пландарыңыздар бар ошо? Өкмөттөн дагы колдоо сурайсыздар болчу, кандай кыласыздар? Сөз колдоо болсо, жерибиз келен биздики мектептин өзүнүн территориясы. Кошумча жардам болуп куруп, ушундай бир акча каражаты болсо, да бир 20 метрлик теплица курсак, балдардын ушул кошумча тамак ашына жакшы болгон турат да. Балдар экологиялык жактан таза тамактанса деген ниети менен ушул саамалыкты 3 жыл мурда ойлонуп келгенин айткан мектептин директору Майрам Асанбаева күнөскана жалпы 180 миң сомго турганын айтты. Күнөскана негизи ысык тамакка башталгыч класстын окуучулары өткөндөн баштап эле оюмда болчу да, ушу канткенде күнөскана курсак деген. Балдар жашылча жемиш жесе, таза экологически мындай таза бир тамактанса деген оюма кетип жүргөн. Ошондуктан дээрлик 3 жыл мурда ойго келген нерсе болчу да. Биз негизи Бириккен Улуттар Уюмунун
баягы Кыргызстанга берген жардамынан улам пилоттук мектеп катарында Жумгалда биринчи жолу келгенбиз. Ага чейин эле негизи өзүм оюмда ошо окуучуга берилген 10 сомдун эсебинен ага чейинки кенен 2 жыл бою жумасына 2 жолу каша бердирчүмүн. Өзүм делечи ботко тамак бердирчүмүн. Анан пилоттук мектеп болгондон баштап ысык тамакты дээрлик башталгыч класстын окуучулары ичет. Бул күнөскананы куруудан негизи камкордук кеңеши деп иштегендердин эң акыркы акчаларынын эсебинен бүттү. Камкордук кеңешин болсо 2 жылдан бери биз пайдаланбайбыз. 2 жылдан бери камкордук кеңешин дагы токтотконбуз. Ошонун эң акыркы акчаларынан калган эле. Калганы болсо коллектив көтөрдү, мугалимдер көтөрдү. Өздөрүнүн макулдугу менен, өздөрүнүн ошо ой тилеги жаш балдарга тамакты жакшыраак берсек деген ой тилек менен айыл өкмөтү 45 000 сом акча берди. Ошо менен жалпысынан негизи аябай жеңил бүттү да. Мына ушундай билим берүү тармагына күнөскана куруу боюнча алгачкы ирет айылдык кеңештин депутаттарына сунуш берилген. Бирок мектептин жамааты эл өкүлдөрүнүн кичине күнөсканадан эмне пайда табасыз деген жооп алган. Жаңы ушу идея келип, ушуну аткарсак деп аткан мезгилдерде өзүбүздүн айылдык кеңештин депутаттарына сунуштап көрдүм да, ушундай теплица салсак десек, кичине көңүлдөнбөгөндөй жооп беришти. Марем эже 500 балаңыз менен ушул алакандай теплицадан эмне пайда табасыз даган тойбойсуз го деди да кыскасы. Анан ошого теригип калдым дагы, анан ушу теплицанын ичине салайын деп аракет жасай баштадым. Жалпысынан 11 жыл болду директор болуп иштегениме, баягы тулпар тушунда дейт, күлүп күчүндө дейт. Ушу өзүмдүн оюмда быйыл деп ойлоп туруп атам да. 400 окуучу болуп эсептелет, 83 мугалимим бар. Бардыгы мыкты мугалимдер деп ишене алам. Мектепте мындан тышкары жаңылануу жолунда аталыштагы райондук семинар болуп, ага жалпы райондун аймагындагы билим берүү тармагынын кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары катышты. Жаңыланууларды менен тааныштырды да, эжекебиз ал жакта тренер болуп, ошонун ичинде мектеп 1 миллион 300 сом жеңип алганбыз. Асылбек Молдокеев аттындагы орто мектеби 1936 жылы курулуп, 1994 жылы жаңы корпусу пайдаланууга берилген. Ал эми калган бөлүктөрү 2010 жылдары толук бүткөрүлгөн.